Салам достор, Деңиз толкуну сериалынын 4-бөлүмүн баштайбыз. 4-бөлүмдө Фериттин кылган кыймыл-аракетине Сейрандын аябай ачуусу келет, анан комнатасынан кууп чыгат. Ферит Сейранга мен мурунку жашоомо кайтам, сага кол тийгизбейм деп сөз берген эле. Бул Фериттердин кызматчысы Султан. Ферит Султан менен дагы бир окуя жашаган. Ошол окуядан кийин Султан Феритке ашык болуп калган эле. Эртеси күнү Ферит Сейрандан кечирим суроо үчүн келет. Сейран болсо, сен кайсы бетиң менен мага сүйлөп атасың деп, ага дагы аябай жини келет. Ферит болсо, мен сенден кечирим суроо үчүн мен бир нерсе жасап келдим деп, Сейран үчүн атайын жасап келген бир белегин көргөзөт. Сейран болсо, ушул нерсени сен жасадыңбы, сен колуңан келеби дегендей кылып аны маскаралап Феритти шылдыңдайт. Ферит болсо, жакпаса кайра бер өзүмө деп, кайра алууга аракет кылат. Сейран болсо, колуңан келсе ал, кана алчы деп, анан кийин мындай окуя жашашат. Ушул учурда айнектен тык-тык деген добуш келет. Ким экен деп ойлойсуздар? Албетте, бул Фериттин сүйгөн кызы Пелин. Сейран буга дагы аябай таң калуу менен карап, сен кайсы бетиң менен бул жерге чейин келип атасың десе, эмне болуптур, мен ушул жерден өтүп кетип атат элем, тийип кетейин дедим дегендей кылып эле кирип келет. Пелин Феритти аябай катуу сүйөт, анын эмне десе баардык шарттарына ыраазы болгонго даяр болгон. Ферит келгиле кыздар, чогуу туруп кино көрөлү деп, Сейранды дагы жанына отуруп кино көрүүгө чакырат. Сейран болсо жинденип комнатасынан чыгып кетет. Сейран чыгып келатып дагы бир окуяга туш болот. Фериттин атасы Орхан менен жеңеси Рифакатты бирге көрөт. Буга дагы аябай таң калып аткан учурда комнатасына чоң атасынын кызматчысы келатканын угуп калат. Феритке келип кабар берип, Пелинди жашырышат. Достор, кызык болуп жатса, каналыма катталганды унутпаңыздар. Ошентип Сейрандын үй бүлөсү дагы Истамбулга келет. Фериттин чоң атасы Сейрандын үй бүлөсүнө Истамбулдан жашы бир үй дагы белек кылат. Апасын көргөнү келген Сейран үй бүлөсүн көрүп аябай сүйүнөт, эжесин көрүп сүйүнөт, себеби үйүндө эжесинен дагы аябай кыжаалат болгон эле. Ферит дагы Сейрандын үй бүлөсү менен жолугушканы, учурашканы биргеликте кошо келет. Билесиңер достор, Сейран менен Сунанын мамилеси өтө жакын, алар өтө бири-бири менен маектешкен, бири-бирин жакшы көргөн эже-сиңди болгон. Фериттин Сейран менен биргеликте кошо келгенинин дагы бир максаты бар эле, Сунадан кечирим суроо үчүн келген болчу. Сунаны чакырып алып, Сунадан кечирим сурайт. Сени ыңгайсыз абалга калтырдым, кечирип кой дейт, бирок мен Сейранды экинчи жолу көргөнүм үчүн мына ушундай окуя болду деп айтканда, Суна силер мурун дагы көрүшкөн белеңер деп аябай таң калат. Ана апасына айтат, Сейран бизди алдаптыр, экөө мурун тааныш экен эле деп. Нерсеге апасы дагы аябай таң калат. Бул Фериттин бир тууган акасы жана жеңеси. Алар көптөн бери балалуу боло албай ошол проблема менен жүргөн болчу. Ферит менен Сейрандын мурун дагы жолугушканын уккан Суна эмне кылышын билбей Сейрандын жигитине кабар берет. Алар мурун эле бири-бирин тааныйт экен эле. Сен ошол нерсени билбей эмне кылып жүрдүң деп Сейрандын жигитине дагы кабар берет. Бул кабарды уккан Сейрандын жигити болсо Сейран менен Ферит жашаган үйгө келет. Кызматчысы Султан Сейранга сизди эшикте Юсуф деген бала күтүп турат деп кабар берет. Сейран аябай таң калып, чыгып, сен бул жерде эмне кылып атасың деп жини келип экөө сүйлөшүп атканда Ферит дагы аларды көрүп калат. 4-бөлүм ушинтип аяктайт достор. Каналыма катталып, колдоо көргөзүп коюңуздар.